Ага 7-8 жолу гол салуу болду, бирок аман калды. Ал сионисттерди титиреткен майып. Өмүрүндө намазын бир жолу да каза кылган эмес. Ал бир да намазын мечиттен башка жерде окуган эмес. Өмүрү түрмөлөрдө, сүргүндөрдө, кармаштарда өттү. Ал атактуу баатыр, Хамастын негиздөөчүсү Шейх Ахмед Ясин. Ал чолок жарымжан майып болчу. Өмүр бою майыптардын коляскасында отуруп жашоосу өттү. Бирок бул абалына карабай, Кудустун эркиндиги үчүн күрөшүн токтотподу. Айланасына мүдөлүү арстандарды чогултуп, "Келгиле, согушта намыс менен өлөлү" деди. Зулумдуктар, адилетсиздиктер, кан төгүүлөр болуп жатса да, лам дей албаган, кың дей албаган, чабал, дүйнөгө мансапка азгырылган кошуна өлкөлөрдүн жетекчилерин карап туруп, "Үмметтин унчукпай турганын Аллахка айтып арызданамын, даттанамын" деди. Душмандары да аны бир катар маани бербей таштап койбостон, өмүр бою ага каршы күрөштү. Ооба, сыртынан карасаң майып болгон бир адамга бүтүндөй сионизм каршы күрөштү. Жеңе алдыбы? Жок, жеңе алган жок. Майыпка күчтөрү жетпеди алардын. Шейх Ахмед Ясин. Мурдагы чыгарылышыбызда биздин улуттук боштондук үчүн күрөш жүргүзгөн аталарыбыз сыяктуу эле бүткүл мал мүлкүн сатып, ордуна курал-жарак сатып алып, баскынчы колонизаторлорго каршы күрөш жүргүзгөн жана бул мүдөөгө өмүрүн ардаган баатыр аалым Иззаттин Аль-Кассам тууралуу сөз кылган болчубуз. Аль-Кассам 1935 жылы шейит болгон соң, Аллах бул үммөттү арыстансыз, кылычсыз калтырбастан дароо эле артынан 1936 жылы Шейх Ахмед Ясинди бул ааламга жөнөттү. Шейх Ахмед Ясин 1936 жылы Палестинанын Аскалан шаарында жарык дүйнөгө келди. 3 жашында атасынан ажырады, жетим калды. 1948 жылы араб сионизм согушу болот. Бул кезде Шейх Ясин 12 жашта болчу. Согушка катышууну каалайт, бирок уруксат беришпейт. Бул согуш бир армия тарабынан башкарылуусу керек. Силер согуша албайсыңар деп сионисттерге каршы күрөшүүнү каалаган палестиналыктардын курал-жарактарынын баарысын араб өлкөлөрү чогултуп алат. Арабтар начар куралданган, аймакты жакшы билбеген, атүгүл колдорунда жөнөкөй картасы да жок 23 000 кишилик аскердик топтон турган. Аларга 7 000 палестиндик аскер ыктыярдуу түрдө кошулган болчу. Жөөттөр болсо мыкты куралданган 96 000 аскерден жана аларга кошумча 26 000 полиция тобунан турган эле. АКШда жөөттөргө өтө мыкты колдоо көрсөтүп турган. Алгач мусулмандар Палестинанын 80%-на ээлик кылышса да, бирок кийин жөөттөр үстөмдүк кылып кетишет. Согуштун жыйынтыгында Палестин калкынын 60% көчүүгө аргасыз болот. Палестина жеринин 77%-ын сионисттерге тарттырып жиберет. Зулумдук, адилетсиздик менен Израиль өз өлкөсүн курат. Миңдеген жаш жетим балдардын, сөөгү сыздаган аялдардын катарында Ясинда апасы жана бир туугандар менен бирге Газа чөлкөмүнө көчүп келишет. Бул кичинекей Ясиндин алгачкы хижраты болчу. Шейх Ахмед Ясин окуучулук күндөрүн Газа шаарындагы Имам Шафи мектебинде окуду. Кийин Ар-Рихал мектебинде окуду. Тагдырдын катаал шарттары аны балалык кезинде болсун, окуучулук кезинде болсун, же андан кийин болсун көптөгөн курч окуяларга кептеп, курчуп жетилүүсүнө шарт түзгөн эле. Кичинекей кезинен баштап эле көчөдө топ тээп, чокой жырткандын ордуна калктын көйгөйүн чечүүгө аракет кыла баштады. Мисир армиясынын ашканаларынан ашкан тамактарды чогултуп алып, өзүнүн үй бүлөсүн багып, андан ары кедей үй бүлөлөрдү багып жүрдү. Ооба, мисирликтер жебей таштандыга ыргыта турган тамактарын чогултуп алып, боордушторун багып жүрдү. Бул кездери ал 12-14 жаштарда болчу. 1949-50 жылдар болсо, үй бүлөсүн кароо үчүн окуусун токтотуп, дагы бир ашканада иштеп жүрдү. 1952 жылы башталгыч мектепти бүтүрдү. Дал ушул жылы достору менен күрөшүп жатып, башы менен жыгылат. Ошол кезде катаал шарттарда 45 күн бою ооруканада дарыланып жатса да айыкпай коет. Жаш Ясиндин моюн сөөгү сынып калган эле. Натыйжада бүткүл денеси шал болуп калган болчу. Ушул абалда өмүрү майып коляскасында шал болуп өттү. Күрөштөгү досторуна бир нерсе кылып коюшат деп коркуп, Ясин сууга сүзгөнү барганда кокустан башы менен жыгылгандыгын айтат. 1958 жылы ар кандай оор шарттарга карабай орто мектепти бүтөт. 1959 жылы Аскар университетине тапшырып, бул жерде да ийгиликтүү аяктап, мугалимдик сертификатка ээ болот.
Газага кайткандан кийин араб тили, ислам акыйкаттары, шарият илимдери боюнча аалымдардан сабак алып, илимге тереңдеп сүңгүп кирди. Ал келечекте илимдин душмандарыбызга каршы колдонуучу эң чоң куралыбыз болоорун жакшы билген. Сабатсыздык жана түркөйлүк менен жеңишке ээ боло албайбыз. Дүйнөнү да акыретти да камтый турган бир илим менен гана жеңишке жетише алабыз деп эсептечү ал. Ахмет Ясинди айланасындагылар да зээндүү жана адептүү деп таанышчу. Ал окуусун бүткөндөн кийин окутуучу болуп да иштеп жүрдү. Аны менен катар вааз берген имамчылык милдетин да аркалады. Ал өз жашоосун сионисттик уюм менен күрөшүүгө арнаган. Палестиналык жаштарга ислам дининин акыйкаттарын жеткирүү менен бирге сионист Израилди Палестинанын жерлеринен чыгаруу керектиги боюнча үгүттөрдү жүргүзүп жүрдү. Бул мезгилдери өзүнүн мүдөлүү талпынуулары менен Израилдин коопсуздук кызматтарынын оозуна алына баштаган эле. 1965-жылы исламий чакырууларды жасагандыгы үчүн деген айып менен сионисттер аны камашты. Шейх Ясин корктубу? Жок, корккон жок. Көп өтпөй түрмөдөн чыгып, мүдөөсүн кайра токтогон жерден улантып баштады. 1967-жылкы 6 күндүк согушта 9 араб өлкөсү жеңилди. Колдорунан эчтеке келбеди. Бирок бүткүл денеси майып болгон Шейх Ахмет Ясин жеңилбеди. 9 атүгүл 22 араб өлкөсү, атүгүл бүтүндөй үммөт аткаруудан коркуп, дарамети жетпей калган мүдөөнү Шейх Ахмет Ясин жалгыз мүдөөлөштөр менен мойнуна аманат катары жүктөп күрөшкө чыкты. Ооба, мекенди сионисттердин баскынчылыгынан коргоп калууда элге жол башчылык кыла турчу азаматтарга муктаждык болгон бул кездери. Бул муктаждыктын ордун толтуруу үчүн майып абалында Ахмет Ясин жан күйгүзүп, мүдөөнүн артынан жан үрөгөндөрдөн болду. Баскынчы жөөттөрдү кууп чыгууга элдин аң сезимин ойготууда Шейх Ахмет Ясиндин орду чоң болгон. Аллах белек кылган чечендик касиети жана араб тилин терең өздөштүргөн аратарчылыгы менен коомчулукка кайрылууларды жасап, көпчүлүктүн жан дүйнөсүндө төңкөрүштөрдү жасады. 1973-жылы Газада Мужамма аль-Ислам аттуу, тагыраак айтканда Ислам биримдиги аттуу исламий борбор ачты. Борбордун ачылуусу менен Шейх Ясин жетектеген кыймыл коомчулукка дагы да кенен жайыла баштады. Борбордо клиника, спорт залы, аялдар үчүн атайын бөлүмдөр бар болчу. Ошол эле кезде борбор зегет чогултуу жана аны муктаждарга таратып берүү сыяктуу милдеттерди да аркалаган. Борбордун алкагында көптөгөн оорукана, мектеп, кайрымдуулук уюмдары да ачыла баштады. Кыска убакыттын ичинде борбордун көптөгөн филиалдары ачылып, чоң кызмат көрсөтө баштады. 1978-жылы Израиль борборду кайрымдуулук уюм катары таанып, расмий түрдө уруксат берди. Ушул эле жылы борбордун алкагында Газа Ислам университети ачылды. 1985-жылы борбордо иштегендердин саны эле 2000ге жетти. Өзүнүн иш аракеттери менен аябай эле коомчулукка таанылып алган Шейх Ясин сионисттерди да тынчсыздандырып жатты. 1980-жылы Шейх Ясин өзүнүн күчтүү адистерин чет өлкөлөргө аскердик окуу жайларга жөнөтө баштады. 1982-жылы өзүнүн акыйкат жолундагы достору, боордуштор менен биргеликте баскынчы Израилге каршы күрөшүү үчүн атайын топ түздү. Бул иш чынында оор, машакаттуу болчу. Бирок эркиндик үчүн, көз карандысыздык үчүн ар кандай машакатты моюндоого даяр турушкан. Хамас кыймылы ушинтип курулду. Хамас, тагыраак айтканда, Харакат аль-Мукаввама аль-Исламия, кыргызчасы исламий каршы туруу кыймылы болуп аталат. Көпчүлүк Хамасты 1987-жылы түзүлгөн деп айтып жүрүшөт. Бул жылы Хамас болгону ачык жарыяланган. Түзүлгөн жылы негизи 1982-жыл. 1984-жылы жөөттөргө каршы куралдуу каршылык көрсөтүүгө аракет кылуу жана жаштарды буга үгүттөө деген айып менен дагы кармалып, Шейх Ясин 13 жылга эркинен ажыратылды. Бир күнү аны соттогон соттон «Бул майып кишиге эмне мынча жабышып алдыңар?» деп сурашканда, сот ушинтип жооп берет. Ооба, мунун денеси майып болгону менен, бирок өтө күчтүү иштеген мээси бар. Шейх кармалгандан 11 айдан кийин 1985-жылы Палестина боштондук кыймылынын колуна баскынчы жөөт аскерлери туткунга түшөт. Мына ошол аскерлер менен Шейх Ясинди алмаштырышат. Шейх кайра эркиндикке чыгат. Бирок өзүнүн иш аракеттерин өтө кылдаттык менен, акылдуулук менен жашыруун түрдө уланта баштайт. 1987-жылы 4 палестиндик мусулман бара жаткан машинага жөөттөр жүк ташуучу машина менен атайлап келип сүзүп, 4 тең шейит кетет. Бул 4 Шейх Ясиндин борбору тарабынан ачылган университетте окуган студенттер болчу. Эртеси көптөгөн мусулмандар Шифа ооруканасынын алдына чогулуп, нааразычылык билдире башташты.
Заматта жөөт аскерлери келип, элди таратканга аракет кылса да, эл тарабай коет. Натыйжада жөөттөр элди аткылай баштайт. Бирок эч ким качпастан тескерисинче баскынчыларды ташпаранга алып көтөрүлүш башталат. Заматта бүткүл жерде интифада деп аталган көтөрүлүш башталат. Бул окуя бүткүл дүйнөлүк коомчулуктун көңүлүн өзүнө бура алды. Дал ушул каргашалуу учурларда Хамас аттуу кыймыл түзүлгөндүгүн ачык жар салышат. Бул жаңылык тез тарап, Хамас аты бүткүл дүйнөгө угулган болчу. Алгач кыймылдын жетекчисин жашы эң чоң болгон Абдул-Фаттах Духанды тандашат. Бирок Духан кыймылдын мүчөлөрүнө мага кандай абал болбосун моюн сунууга, баят кылууга сөз бересиңерби деп сурайт. Баары ооба моюн сунабыз деп жооп бергенде, ошондо Духан мындай дейт. Анда мен чындыктын жана такыбалыктын ээси болгон Шейх Ахмед Ясинге баят кылам, моюн сунам. Силер да сөзүңөрдө туруп ага баят кылгыла дейт. Баары Шейх Ясинге баят кылышат. Ошентип Ахмед Ясин түзүмдүн руханий лидери катары чечилет. Сионисттер 1988-жылы Шейх Ясиндин үйүн тинтүүгө алышып, Ливан тарапка депортация кылабыз деп коркутуп көрүшөт. Бирок майнап чыкпайт. 1989-жылдын 18-майында Шейх Ахмед Ясинди жүздөгөн хамасчылар менен биргеликте кайрадан колго алышат. Бул камоолор Хамастын аракетин токтотууну көздөгөн, бирок майнап бербей турган бир аракеттерден эле. Андыктан сионисттер күткөн натыйжаларына жете алышкан жок. Каршы аракеттер анчайын күчөп кетти. Элди алаксытып, ишти улам чоюп олтуруп, 1990-жылдын январ айында гана соттук процесске өткөзүлгөн. Бул иш жараянында Ахмед Ясин орунсуз 15 айыптын үстүнөн соттолду. Ахмед Ясиндин бул адилетсиз сотко айткан сөзү ушул болду. Бул соттук процесстин чечими жараксыз, мыйзамсыз. Анткени бул соттук процесс баскынчылар тарабынан түзүлгөн мыйзамсыз бир өлкөнүн, тагыраак айтканда мыйзамсыз курулган Израилдин соту. Мындан улам соттун чечими толугу менен шариятка да, мыйзамга да төп келбейт. Бул сөздөрдөн кийин сурак иштери кайрадан белгисиз бир күнгө жылдырылды. Кийинчерээк сионист бийлиги Шейх Ахмед Ясинди 1991-жылдын 6 октябрында соттук процесске чыгараарын ачыкташкан. Элестетиңиз, дээрлик 2 жылдан кийин. Ислам кыймылынын негиздөөчүсү сизсизби? Ооба, менмин. Сиз Палестин жеринин бул Иорданиядан тартып Ак деңизге чейин исламдыкы болгондугуна ынанасызбы? Албетте. Бул биздин ишеничибизде, акыйдабызда бар. Курандын буйругу бул. Куран бөлүнүүнү кабыл кылбайт. Исра сүрөсүнүн 1-аятында да муну айтат. Мунун чарасы жихадпы? Тынчтык аркылуу чечилсе сонун болмок, бирок чечилбей атса эмне кылалы? Демек жихад? Албетте. Аталган жылдын 16 октябрында гана кайрадан сот отуруму өтүп, Шейх Ахмед Ясинге өмүр бою камакта калуу жазасы жана ага кошуп дагы 15 жыл түрмө жазасын беришти. Кызыктай чечим, туурабы? Бирок күн келип адамзат өлүмүнүн дабасын таап, Ахмед Ясин кайра жашап калса, ошондон тартып дагы 15 жыл абакта калат деген эле бул. Жөөттөрдөгү жүрөктү көрдүңүзбү? Алардын эң корккон нерсеси бул өлүм. Булар өздөрүнүн башынын амандыгы үчүн нелерге гана барбайт дейсиз. Тарыхта не деген зулумдуктар, канчалаган кан төгүүлөр булардын жашоосу үчүн болуп өттү. Израиль өзүн коргоп калуу үчүн бүгүн деле үзгүлтүксүз кылмыштарды, адам өлтүрүүлөрдү уюштуруп турушат. Тарых бою ошентип жашап келишти. Азыр деле Палестинадагы ошончо күнөөсүз адамдардын өлүмү Израилдин жаркын келечеги үчүн берилген курмандыктар эмеспи алардын ойлорунда. Израиль өкмөтү өз өкүмдөрүн чыгаргандан кийин Шейх Ясин менен кез-кездерде соодалашуу аракеттерин кылып жүрүшкөн. Алсак аны боштондукка чыгаруулары үчүн айрым шарттарды кабыл кылуусун сунушташты. Бир жолкусунда Израилди тааныгандыгын жана Палестинанын автономдуулугуна оң караарын айта турчу болсо, эркиндикке чыгарышаарын айтат. Бирок Ахмед Ясин бул сунушту кабыл кылган жок. Ал: "Мен баскынчы режимдин өзүн кабыл кылбай жатсам, силер мага алардын шарттарын айтасыңар да. Мен силерди да, шарттарыңарды дагы таптакыр тааныбаймын" деп жооп айтат. Хамастын Иззаттин аль-Кассам аттуу аскер колу да түзүлгөн болчу. Учурда өтө мыкты ийгиликтүү күрөш жүргүзүп жаткан кол да дал мына ушул Кассам колу. 1992-жылы Кассам колу жөөттөрдүн аскерлерин уурдап кетишет. Шейх Ясин менен ошол жөөт аскерлерди алмаштыруу боюнча сионисттер менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүшөт. Бирок сүйлөшүүлөрдөн оң натыйжа чыкпайт. Ахмед Ясин ден соолугунун оорлашканына, жаткан жеринин шарттарынын начарлыгына, майыптык абалына карабай,
баскынчыларга эч качан баш ийген жок. Анын төмөнкү сөзү өз оюнда жана өз жолунда канчалык бекем экендигин көрсөтөт. Мен үчүн абакта 100 жыл калуу душмандарга моюн сунуп чыгуудан 1000 эсе жакшы. Түрмөдө оорулары күчөп, көрүүсү аябай начарлашып кетти. Майыптыгына байланыштуу болгон оорулары да күчөдү. Пневмония, бронхит ооруларына чалдыкты. Анын мүдөөсүн бул ооруларда, азаптарда, оор шарттагы 8 жылдык зынданда, сионисттердин зулумдугу да өзгөртө алган жок. Сионисттерди маектешип, бир бүтүмгө келе турчу тарап катары кабыл кылып, алар менен келишим столуна отурганда жок. Шейх Ясин Юсуф алейхисаламдан өрнөк алган киши эле. Сабыр күчүн анын көрсөткөн сабырынан алчу. Мына ошондуктан зындандын кыйынчылыктары анын мойнун бүгө алган жок. Куранда Юсуф алейхисаламга жалаа жапкан аял ушинтип айтат: "Ант болсун, мен анын напсине жакындоону кааладым. Болгону Юсуф намыстуулук көрсөтүп качты. Бирок мен ага, эгер менин каалоомду орундатпасаң зынданга ташталгандардан жана шерменде болгондордон болосуң" деп айттым. Бул сөзгө Юсуф алейхисалам: "О Раббим, зындан алардын чакырган нерселеринен дагы да жакшыраак" деп жооп берди. Шейх Ахмед Ясин да Hazreti Yusuf'tan ibarat alıp, "O Rabbim, türmö men üçün siyonistlerдин мыйзамсыз баскынчылыктарын тануудан, мыйзамсыз өкмөттү мыйзамдуу көрүүдөн дагы да жагымдуу" деп айткан. Мына ушундайча залымдардын сунушун кабыл кылбастан түрмөдө калууну туура көргөн. Негизи Юсуф алейхисаламдын жашоосу көпчүлүк түрмөдө өмүр өткөн аалымдарга шык берген. Мисалга алсак, ислам дининин акыйкаттарын ачык айткандыгы үчүн, динсиздик идеологияга таянган Мустафа Кемалга каршы чыккандыгы үчүн Бедуизаман Сайд Нурси 30 жыл бою түрмөдө жатат. Ал да түрмөгө Мадраса-и Юсуфия, башкача айтканда Юсуф алейхисаламдын медресе деген ат коюп алып, ал жерде көптөгөн шакирттерди тарбиялап чыгарат. Тагдыр бизди кантип гана сынабайт. Кээде самаган нерсебизди берем деп, же колубуздагы эң жактырган нерсебизди алам деп сынайт. Бирок эмнеси болсо да, мекенди сүйүүдө жана аны коргоодо алданбоо өрнөгүн Шейх Ясин өрнөк кылып бизге көрсөтүүдө. Шейх Ясин майыптар арабасында отурганына карабай, Израиль зындандарынан сионисттерге каршы көрсөткөн бул абалы палестиналык жаштарды дагы да шыктандырды. Тилекке каршы Шейх Ясиндин абалы күндөн күнгө оорлошуп жаткан. Жакындары жана тарапташтары аны оор шарттарда кайтыш болуп кетеби деп кычаалат болуп жаткан. 1997 жылдын 25 сентябрында Иорданияга жасалма Канада паспорттору менен 8 израилдик Масад тыңчылары кирет. Тыңчылар Хамастын лидери Халид Мешал 3 баласы менен көчөдө бараткан кезде кулагына ууланган ийнени сайып өлтүрүүгө аракеттери көрүшөт. Бирок алардын аракетин ташкап, Халид Мешалдын жан сакчысы заматта тыңчыны токтотконго жетишет. Бирок ийне сайылып калган эле. Тыңчылар качып жөнөшөт. Дал ушул кезде Халид Мешалдын экинчи сакчысы жетип келип, качып бараткандарды кууп жөнөйт. Халид Мешал биринчи сакчысы менен балдардын жанында калат. Экинчи жан сакчы Абу Сайф тыңчылардын машинага отуруп качып кеткендигин көрүп, өтүп бараткан машинага олтурат да кууп жөнөйт. Тигилердин экөөсү машинадан түшкөн соң, Абу Сайф аларды кууп жетип, алар менен алыша кетет. Массадтын 2 агенти бир жан сакчыга алы келбей коет. Бирок тыңчынын бирөөсү Абу Сайфтын башына таш менен ургулап баштаганда, Мешалдын 3-чү жан сакчысы жетип келип берки 2 тыңчыны кармап алышат. Ооба, Голливуддун кинолорунда гана көрөбүз мындай окуяларды. Тыңчылардын 4-өсү Израиль элчилигине жашынат. Ал эми дагы 2-өсү болсо изин суутат. Бирок Халид Мешал комага түшүп калат. Аталган окуяны Иорданиянын падышасы өлкөсүнүн эгемендигине жана көз карандысыздыгына кол салуу катары айыптап чыгат. Натыйжада падыша Израилдин өкмөт башчысы Биньямин Нетаньяхуга басым көрсөтүп, Халид Мешалга сайылган уунун таасирин кетирүүчү антидотту кайра Амманга жөнөтүүгө мажбур болот. Антидот сайылгандан кийин Халид Мешал өзүнө келет. Массадтын бул аракети тарыхтагы эң эле ийгиликсиз уят операция катары бааланып, сионисттерди жер каратты. Атүгүл Массадтын жетекчиси Дени Ятом жумушунан четтетилди. Иштин жыйынтыгында туткундагы тыңчыларды өткөрүп берүү шарты менен Ахмед Ясинди бошотушмай болушат. Иштин аягында колго түшкөн тыңчылар менен Ахмед Ясин алмаштырылып бошотулат. Шейх Ахмед Ясин түрмөдөн чыгаарда түрмөдөн чыкпайм деп коет. Сионисттер эмнеге деп сурашканда шейх ушинтип жооп берет. Мен азыр түрмөдөн чыгып Иорданияга кете турган болсом, кайра кире албай кала тургандыгымды сезип турам. Ошондуктан менин өлкөмө кайра кире алуумду тастыктаган расмий документке кол коюлу, анан чыгам, дейт.
Бул да болсо Шейх Ясиндин парасаттуулугу дейбизби, оолуялыгы дейбизби, Айтор расмий түрдө кайра Палестинага кире алуу укугуна ээ кылган документке кол коюп, анан Шейх Ясинди бошотушат. 1997 жылдын 30 сентябрында Шейх Ясин дарылануу үчүн Иорданиянын борбору Амманга алынып келинди. Дарылангандан кийин дароо Палестинага кайтып келген шейхти эл жылуу жүздөрү жана жашкы толгон көздөрү менен тосуп алды. Ахмет Ясин менен сионистердин ортосундагы маселе ошол бойдон чечилип калган жок. 2001-2002 жылдары үй камагына камалды. 2003 жылдын 13 июлунда Израилдин расмий ачыктоосунда Ахмет Ясин баштаган бүткүл Хамас лидерлеринин өлүмүнө өкүм чыгарылган. 2002-2003 жылдары кол салуу болду. Бирок Аллахтын каалоосу менен аман калды. 2003 жылдын 6 сентябрында Шейх Ясин жашаган имаратты сионисттер F-16 учагы менен аябагандай бомбалады. Имарат талкаланып кетсе да Аллахтын коргоосу менен Шейх Ясин жана аны зыярат кылганы келген мүдөлөшү Исмаил Хания мужизалуу түрдө аман калышты. Шейх Ахмет Ясин баарыбызга белгилүү болгондой майыптар арасында отурган байкуш бир карыя эле. Бирок баскынчы сионист өлкөсү анын бул абалына карабай, андан Азраилден корккондой коркушчу. Шейхтин ыйман күчү жана чечкиндүүлүгү менен Хамастын күрөшчүлөрүн тынбай шыктандырып, дем берип тургандыгын билишкендиктен улам анын барлыгын көтөрө алышчу эмес. 2004 жыл 21 март күндөрдөн базар күн болчу. Шейх Ясин калган чөлкөмдүн үстүндө учактардын саны дагы да көбөйгөндүгүн кабарлашат сакчылары. Жыйындыгында Шейх Ясин бул түндү үйүндө эмес, башка жерде өткөрүшү керек деген чечим чыгарылат. Куптан намазын окуу үчүн Шейх Ясинди Ислам борборлук мечитине алып барышат. Намаздан кийин сакчылары аны коопсуз жайга алып кетүүнү каалашат. Бирок Шейх Ясин бул түндү мечитте itикафта өткөзөм деп болбой коет. Сакчылары, мүдөлөштөрү айласыздан макул болушат. Шейх Ясин түндү ибадат менен, дуа менен өткөздү. 22 март эртеси күн багымдат намазын окуган соң мечиттен чыгып бараткан кезде Шейх Ясинге жөөттөр F-16 менен 3 ракета атты. Ооба, эч өлтүрө албаган майып кишини ракета менен атып шейит кылышты. Анын жанындагы 2 сакчысы жана мечиттен чыгып бараткан кишилер болуп жалпы 9 киши шейит болду. Окуядан кийин Шейх Ясиндин болгону денесинин бир аз гана бөлүгү, коляскасынын бир аз бөлүгү гана калган эле. Өмүрү акыйкат жолунда Кудусту бошотуу мүдөөсүндө өткөн адамдын атүгүл денеси да акыйкат жолдо бырчаланды. Умар разияллаху анху да багымдат намазынан кийин шейит болгон. Али разияллаху анху да багымдат намазынан кийин шейит болгон болчу. Дал ошол сыяктуу Шейх Ясин да багымдат намазында шейит болду. Ыйык Курандын Анбия сүрөсүнүн 105 аятынын маанисинде Аллах ушундай дейт. Шек күмөнсүз уадаланган жерге менин салих кулдарым мураскор болушат. Ооба, уадаланган жерге ээлик кылуу үчүн эң алгачкы касиет байлык, бийлик эмес, тескерисинче салихтик. Аллахтан гана коркуу, башкасынан коркпоо. Мына ошолор гана мураскор боло алышат. Шейх Ясиндин өмүрүн карай турган болсок, өмүрү салих кул катары өткөн. Кандайча дейсизби? Анда угуп туруңуз. Ал намазын өмүрү каза кылган эмес. Майып болгонуна катаал шарттарга карабай, өмүр бою намаздарын мечитте гана окуган. Дүйнөнүн азгырыктары, убактылуу жалтыр жултурлары аны азгыра алган эмес. Мекен сүйүүсү күчтүү болгонунда, анын жолун улаган Кассам колунун аскерлери да азыркы күндө дал ошондой өмүрү намазын каза кылбаган Куран хафиздеринен, Куранда айткан салих кулдардан куралган. Шейх Ясин мүдөөсүнүн артынан кудун Амр бин Жамух сыяктуу чуркады. Амр бин Жамух ким эле? Шейиттикке суусаган бир буту жок майып сахаба. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Ухуд казатына даярданып жаткан. Балдарынын "Ата, сен майыпсың, Аллахтын алдында жоопкер да эмессиң" деген каршылыгына карабай, Амир бин Жамух Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламдын алдына келип, "Мени да согушка ал" деп жалдырайт. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам макул болот. Амир бин Жамух кубануу менен согушка аттанат. Соо бир буту менен секире-секире жүрүп олтуруп, баатырларча согушуп жатты. Акыры шейиттиктин шербетин ичти. Ооба, дал ушул сахабадай Шейх Ахмет Ясин да "Мен бир майыпмын" деп олтуруп алган жок. Миңдеген, миллиондогондордун кыла албаган иштерин өзү жалгыз аткарды.
Güç biлекте, байлыкта, бийликте, куралда эмес экендигин далилдеди. Güç ыйманда экендигин тастыктады. Рысалий Нурда айтат го: ыйман инсанды инсан кылат, а түгүл ааламга султан кылат. Мына ошол ыйман аркылуу султан болгондордон болду Шейх Ахмед Ясин. Душман мындай адамдарды өлтүрүү менен маселени чечилди деп ойлойт. Бирок мындай адамдардын өлүмү да чоң дем, чоң күч. Ал тарбиялаган арыстандар азыр ого бешбетер күчтөндү, көбөйдү. Мына дал ошол арыстандар жана ага окшогон дүйнөнүн булуң бурчунан чогулган, кийимдеринде айдын, күндүн сүрөтү түшүрүлгөн арыстандар Кудусту бошотушат иншалла. Буга аз калды. Шейх Ахмед Ясин келечекти көрө билген олуя да, стратег да болчу. Бир күнү андан журналисттер Палестинага башчы катары Ясир Арафаттан кийин ким келет деп ойлойсуз деп сураганда, Махмуд Аббас келет. Себеби ал АКШ үчүн да, Израиль үчүн да ийкемдүү, моюн сунгуч киши. Алар сунуштаган шарттарды кыңк этпестен аткарган киши деп таамай жооп берет. Айткандай эле, азыр дал ошол киши ээрде. Бирок басмайыл өтө эле бошоп кетти. Бул сүрөттө Шейх Ясиндин бутун кайчылаштырып олтурганын көрөбүз. Негизи анын буттары шал болчу. Бирок андан эмне үчүн буттары шал болсо дагы мынтип олтургандыгын сурашканда, ушинтип жооп берет. Сүрөткө тарткан фотограф жөөт болчу. Шейх Ясиндин денеси майып болгону менен руху эң күчтүү, эң бекем болчу. Биздин денебиз күчтүү болгону менен рухубуз, жүрөгүбүз шал, майып. Биз басмачы аталган аталарыбыздай күрөшүп эрдик көрсөтпөй эле коелу. Биз болгону бир стакан коланы шорого, КФС'ни самсыга алмаштырып гана койсок чоң эрдик көрсөткөн болот элек. Сүйүктүү перзенттерибизди орусча мектептен алып кыргызча мектепке эле берип койсок өтө чоң эрдик көрсөткөн болот элек. Биз мекен үчүн жан бербей эле коелу. Болгону аялдарыбызды иштетип өзүбүз үйдө жатып албай, аларды үйгө киргизип, өзүбүз иштесек ошондо эң чоң эрдик көрсөткөн болот элек. Мигрант балдарыбыз ден соолугун берип атып, тапкан акысына дүңгүрөтүп той бербей, бир аз үнөмчүл болсок чоң эрдик көрсөткөн болот элек. Эртеден кечке саясатты сапыргандын ордуна балдарыбыз менен бир күндө бир маал сүйлөшүп койсок чоң эрдик көрсөткөн болот элек. Ошол эле кезде ушуну унутпаш керек. Учурда биздин бейиштин үлгүсүндөй болгон Кыргызстаныбыз Кудайга шүгүр эркин. Эркин азан айтып, намаз окуп, каалаганы жоолугун салынып, динибиздин буйруктарын кенен кесири аткара алып жатабыз. Бул да болсо Аллах Таала тарабынан бизге берилген ары сыйлык, ары сыймык. Биз бул абалыбызга шүгүр кылышыбыз керек. Мамлекетибизге кылмыштан, күнөөдөн узак туруу менен, таквалык кылуу менен, эмгекчилдик менен жардам беришибиз керек. Израиль зулумдуктун, кылмыштын үстүнө курулган. Зулумдук жана кылмыш үстүнө курулган өлкөлөрдүн тагдырында кулоо бар. Израиль келээрки кылымдын алгачкы чейрегинде кулайт иншалла. Так айта турган болсом, 2027 жылы Израиль деген бир барлык калбайт. Шейх Ахмед Ясин үммөттүн дудуктугун, унчукпастыгын Аллахка ушинтип айтып, арызданып дуа кылган. Аллахым, үммөттүн унчукпай жатканын сага айтып арызданам. Мен улгайган бир картаң адаммын. Куураган эки колум куралда, калемда кармай албайт. Үнүм менен башкаларга кайрыла ала турган чечен да эмесмин. Чачтарым агарган, түрдүү ооруларга чалдыккан бир адаммын. Тек каолом, мен сыяктуу мусулмандардан таасирленгендер калемдери менен акыйкатты жазышсын. Эй мусулмандар, дудук жана алсыз, өлүк сыяктуу болгондор. Дагы деле жүрөгүңөр сыздабай атабы? Эч ким жокпу эмне ачууланган? Мекенибизди коргогон баатыр болгон бизди террорист деп жарыялагандарга каршы акыйкатты айтчу эч ким жокпу? Бул үммөт намысы тебеленип жатса да уялбайбы? Бул үммөттүн аттуу баштуулары, аалымдары, молдолору биз үчүн биргеликте дуа кылбайбы эч? Биз каршы турдук, алга чуркадык, качпадык. Биз менен кошо аялдарыбыз, жаш балдарыбыз, жаштарыбыз өлөт. Бизден багынуубузду талап кылып жатышат.
биз багынсак да багынбасак да баары бир өлөбүз. Ошондуктан баатыр деген аброй менен өлбөйлүбү. Кааласаңар биздин өлүмүбүздү боор ооруп тамаша кылып олтура бергиле. Бирок сураныч, эч болбосо бизге каршы чыгып, бизге душман болбогула.